Стратегиялық мақұлдашуының алқағында Центера Голд компаниясынан бөлінген финансы қаражаттары қандай бөліштіріледі? Бұл турасында Қарақол шаарында өткен тегерек столды талқыланды. Жиынның қатысушыларын жырандық активистерді Ысыкөл облысындағы жергілікті бийлик өкілдерін жаңы түзілген фондтың ішінен ачык айқындығы, қаражаттарды бөліштірүү механизмдері қызықтырды. Кененирээк кийинки материалда. Канадалық инвестордың қаражаттарын үлгілі қолданылып жатқандығын курорттық аймақтан байқауға болады. Бұл жерде Ысыкөл облыстық өнүктүрүү фондунун долбоорлору ийгиликтүү ишке ашууда. Анын бюджети Кыргызстандын эң ири тоо-кен ишканасынын төгүмдөрүнүн эсебинен түзүлөт. Это тот же самый один. Бул Ысыкөл өнүктүрүү фондунун бир гана пайызы. Аны биз социалдык түзүмдөрдү жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүү үчүн колдонобуз. Көптөгөн социалдык долбоорлордун бири болгон Жашыл шаар долбоорун балыкчы кала жетекчилиги ишке ашырууда. Ал эми кезектеги кийинки долбоор шаардын экологиялык маселелерин чечүү үчүн иштелип жатат. Еще один проект — это чистый город. Бизде дагы бир таза шаар деген долбоорубуз бар. Ал аркылуу таштандыларды сорттоочу жагын жана пресстөө аппараттарын алууну пландап жатабыз. Стратегиялык макулдашуунун дагы так социалдык багыты бар. Бирок тегерек столдун катышуучуларынын айтымында жаңы түптөлгөн фондулар финансы натыйжалуу жана ачык айкын пайдаланганда гана өз максаттарына жетмекчи. Я как человек. Мен Ысыкөл өнүктүрүү фондунун каражаттары кайсыл багытка жумшалып жаткандыгына дайыма кызыгып келем. Ошондуктан мага каражаттардын кайда жумшалгандыгы, кантип сарпталып жатканы, сандары тууралуу билгим келчү. Аймактарды өнүктүрүүгө, экология жана саламаттыкты сактоо багытына Центера Голд компаниясы стратегиялык макулдашуунун алкагында $150 миллион ашуун каражат жумшайт. Быйылкы жылдын сентябрь айында Центера Голд жаратылышты өнүктүрүү фондуна $57 миллион $400 000 которгон. Ал эми жылдык төлөм $3 миллион $700 000 түзгөн. Социалдык өнөктөштүк фондуна $5 миллион жөнөтүлгөн. Дагы $5 миллион 2020 жылы которулат. Ошондой эле фонддун бюджетине ай сайын 0,4% кумтөрдүн дүң кирешесинен которулуп турат. Ал эми онкологиялык кызматты колдоо фондуна $7 миллион жумшалган. Дагы $3 миллион жылдын аягына чейин которулмакчы. Мындан тышкары тегерек столдун катышуучулары эмне үчүн кумтөр Кыргызстанга бөлгөн каражаттарын өздөрү көзөмөлгө албайт деп кызыгышты. Мы бы хотели, чтобы все-таки вопрос... Биз бөлүнгөн каражаттарга көзөмөл жана мониторинг кумтөрдө болбошун каалайт элек. Негизи ошол фонддордон пайда алып жаткан коомчулуктун өкүлдөрү фонддун жумушун көзөмөлгө алып мониторинг кылышы керек. Белгилей кетчү жагдай фонддор иштерин жаңы гана баштап жатат. Ошондуктан кээ бир маселелер талкуулоо жана макулдашуу баскычында турат. Бирок аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондунун башчысы Адылбек Касымалиев мындан кийинки долбоорлор коомчулуктун өкүлдөрү жана адистер тарабынан мониторинг жасаларын ишендирип кетти.